ала тоосунан айрылып, 6 айлап калып, Кангесте өткөндө Илиш деген тарыхчы менен чыгып туура айтып атат ушул. Ал тарыхты касып айткан жок, өзүнүн ушу илимге келип, ушул табыгы илимди жакшы түшүнүп, анан ой жоорусун айтып атат. Кыргыздын кээ бир жерин ойлонсом дейт. Ушу жөн эле согушуп тигесине тик тура бербей, урпагын сактап калуу үчүн конуш да которуп кетиптир дейт. Туура айтат мына. Бул жерде болсо кырып коет эле, жок кылып коет эле. Ошо урпагын сактап калыш үчүн конуш которуп кетти. Анан манасы чыкты. Пайгамбар менен араб элине же башка улутка да паатыр түшкөндүр, чыккандыр ошол кезде. Мына араб элинеби, ислам элинеби пайгамбары түштү. Пайгамбар кабарчы эле адам, ал пенде адам. Ал араб элинен жаралган адам. А Манас Кыргызстан чыккан адам. Ал пенде эмес, ал энергиялуу адам. Ал кайраттуу, намустуу, кайтпас көктүн, Кудайдын жүзүн алып жүргөн адам. Нур денелүү. Жетилди. Бу жерден кошулду Кошой бабам болуп. Бакай бабам болуп. Кыргыз элин түптөдү. Эми ошондо бүгүнкү күндө мына пайгамбар эле оосуңуздардан түшпөйт, мусулмандар. Муну эмнеге айтып атам дегенде, кыргыз өзүн тааныш үчүн ушул тарыхына дагы маани бериш керек. Эми бүгүнкү күндө мындай ойлонолу. Кыргызды келип пайгамбар куткардыбы же Манас куткардыбы? Манас куткарды. Пайгамбарды айтканыңарга 27 жыл болду. Бирок пайгамбарды ыйманды айтып аткан сайын Кыргыздын ыйманы ушту. Ошо пайгамбардын осуяты Кыргыздын кутун учурду деп айтсак болот бүгүнкү күндө. Улуулугун унутту. Артка тарттыңар эволюция менен. Мына келиңиз эми. Сени пайгамбар куткарган болсо, анда далилиңди көтөрүп чык. Мени Манас куткарган. Менин тегимди куткарган. Кыргыз пайгамбар бу жерде ааламдан да берилет. Ушул 1998-жылы адам ата көрүнгөндөн кийин, анан ушу Кыргызстан эмне пайгамбар чыгабы десе, пайгамбар чыкпайт Кыргызстан деп берилет. Аял сыпаттагы адам ата чыгат депчи. Пайгамбар качан чыккан, сиз эмнеге пир тутуп атасыз? Пайгамбар тирүүлөй кысын жерген кезде, аны көмгөн кезде, зыналык, жанагы утурумдук рахатка түшүп кеткен кезде, ичкиликке берилип кеткен кезде, кыргыз жакшы абааны пир тутса, тоону пир тутат, сууну пир тутат, жерди пир тутат, жер энебизди пир тутат да. А ошо бусулган чөйрө, ошол жыгачтан бир нерсе жасап алып ошого дагы сыйынып калганы чынбы? Итке, эшекке сыйынып калганы чынбы? Болжолу мындай айтканда. А кыргыз ал деңгээлге жаралгандан бери түшкөн эмес. Ошон үчүн пайгамбар керек эмес кыргызга. Кыздын 40 жачы улук деп атадан да бийик отургузат. Кел, төркүнүңө келдиң. Төргө отур деп. Айланайын, эволюцияга торткан момун мусулмандар, ошогон тилине кошулгандар жаңы доорго